5 каналдын түз эфирдеги берүүлөрүн ой бүгүн программасы менен улантабыз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып барам. Саламатсызбы? Кече 21 октябрда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров өлкөдө экономикалык мунапыс жарыялады. Экономикалык мунапыс деген эмне? Бул кандай учурда колдонулуучу ыкма? Деги эле мунун мамлекетке пайдасы коррупция менен күрөшүүдө кандай натыйжа берет? Ушул жана башка суроолор бүгүнкү берүүбүздө талкууланат. Студиябызга Ахунбай Кошоев, юрист, жеке ишкер, ошондой эле экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдуров жана коопсуздук маселелери боюнча серепчи Курманбек Авазов, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Алматов. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келиңиздер. Азыр телекөрүүчүлөр менен бирге кече ошол президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр экономикалык мунапыс боюнча жасаган кайрылуусун көрүп алсак, кандай талкуубузду баштайлы. Урматтуу мекендештер, ушул күндөрү мамлекеттик бийлик бутактарына олуттуу милдеттер жүктөлүп жатат. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын президенти жана өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан мага өтө чоң жоопкерчиликтүү ыйгарым укуктар берилди. Мындан улам бизге ишеним арткан жалпы журттун жүгүн көтөрүү үчүн бүгүндөн тартып мен расмий түрдө өлкөдө экономикалык амнистия жарыялайм. Максатым мамлекеттик бюджетти толтуруу, кошумча киреше алуу, өлкөдөн чыгып кеткен жана чыгып жаткан мыйзамсыз капиталды кайра кайтаруу, офшордук эсептердеги акчаларды кайрып келүү, көмүскө бизнестин ресурстарын толугу менен мыйзамдаштыруу, ишкердик чөйрөнүн баарына тең шарттарды түзүү, макроэкономикалык оң натыйжаларга жетишүү, өлкө экономикасына зарыл болгон каражатты тезинен табуу, мамлекеттик тышкы карыздарды төлөө. Бул максатка жетүү үчүн соңку 30 жыл бою эң кирешелүү тармактар болгон энергетика, бажы, салык, дары-дармек, лицензия берүүчү, тоо кен жана башка тармактарда өзүнүн коррупциялык схемаларын түзүп, элдин рызкысын тоноп жүргөн коррупционерлерге, ар кандай компанияларга үлүштөргө отуруп алган мурдакы чиновниктерге, ири ишканалардын акцияларына рейдерлик жол менен мыйзамсыз ээ болуп алган атка минерлерге, салыктарды төлөбөй качып жүргөн жарандарга, кирешесин аз көрсөтүп жүргөн ишкерлерге, мыйзамдарды бузуп жүргөн чиновниктердин тобуна, министрликтер менен ведомстволордун жетекчилерине, бажычыларга жана финансисттерге 30 күн убакыт берем. Силер өзүңөр деле ар бир тармак боюнча коррупциялык схемаларды абдан сонун билесиңер. Аларды өзүңөр ачыкка чыгаргыла. Анын баарын мамлекеттик казынага кайтарып бергиле. Мамлекеттен алган, казынадан жеп жаткан, жаап чашырган ар бир тыйынды өз ыктыярыңар менен ордуна койгула. Мүлкүңөрдү, чыныгы капиталдарыңарды ачыкка чыгаргыла. Азырынча мен силерге убакыт жана мүмкүнчүлүк берип жатам. Кыска мөөнөттүн ичинде экономикалык мунапыс берүү жана акча каражаттарын кыймылдуу, кыймылсыз мүлктү мыйзамдаштыруу үчүн укуктук ченемдик негиздер даярдалат. Эскерте кетсем, бул иш-чара бир гана жолу болот. Ошондуктан жогоруда аталган адамдар жакшылап ойлонуп, капиталына жана мыйзамдуу жүгүртүүдөн чыгарылган мүлкүнө мунапыс алуу үчүн ушул учурду колдонуп калышы керек. Укук коргоо, тергөө органдары менен кызматташып, ички инвестиция жасап, акчаларды экономикабызга кайтарып бергиле. Ошондо баарыңарга административдик жана экономикалык кечиримдер болот. Мен декларациялануучу мүлктөр менен кирешенин кол тийбестигине кепилдик берем. Мүлктү жана кирешени ыктыярдуу түрдө декларациялоо процессинде сыр сакталат. Эгерде экономикалык амнистияны пайдаланбасаңар, мыйзам чегинде катуу чаралар көрүлөт. Бул элдин талабы. Бул мага ишенип тапшырган элдин мүдөөсү. Сөздү Ахунбай ага сизден баштасак, сиз юристсиз. Негизи эле ушул экономикалык мунапыс деген эмне? Ошого түшүнүк бере кетсеңиз, анан мыйзамдуу жагы кандай болот? Бул декларативно, бул элдин мүдөөсү. Чынында кайтарыш керек. Элдин эсеби менен байыгандар кайра элге ошол байлыгын бериш керек дагы, жана карыздардан кутулуу өнүгүүгө. Бирок кантип колдонулат мунапис? Кандай жол менен? Кандай методологиясы менен? Мына ошол жөнүндө кошумча түшүндүрмө керек.
эй байлар, коррупционерлер алып келгиле, бергиле деселе баары көтөрүп келе бербейт. Дүнүйө деген ал дүнүйөгө кызыгып алган тем более коррупционерлер такыр бербейт. Менимче кандайдыр бир методологиялык жолду издеп табыш керек эле. Амнистия жаратайм, ал мындайча колдонулат дегенди калып калыптыр. Же болбосо мындай тартипте, же мындай этапта механизмдери болуш керек эле. Мына ошол механизмдерин кошумча толуктамайынча курулай декларациядан байлардын бирөө да алып келбейт. Айтат, мен тазамын дейт. Мисалы үчүн Райым миллион айтып атат, у него может быть 7-10 миллиардов, мен 200 миллиард сом берип коеюн дейт. Миллиард деген сөз бар, бирок кутулуп кетейин деп атат. Аны сыртка чыгарып коюшту. Ошол жерде мамлекеттин принциби жок экендиги, тиги мыйзамды аткаруудагы принциби жок экендиги билинип калды. Кандай болгон күндө дагы одиозный фигура элдер ушунун эсебинен мүмкүн мына революция дейбизби, же бессмысленный төңкөрүш болуп калган жетекчисин аягын көрөбүз. Мына ушул жерде эл үчүн, элдин каалап турган мүддөсү үчүн кармап туруш керек эле. Мисалы үчүн 5 тоого уурдаган бала 47-чи колонияда жатат. 5 жыл сурок алган. Миллиардтаган уурдагандарды үйүнө чыгарып коюп атат. Закон для всех един, от юристтердин тили. Мыйзам баарына бирдей болуш керек. Бу жерде выборочный тигил бай эле биз аны сыйлап үйүнө чыгарып коелу деген. Эгерде ушундай отношение болуп атса мамлекеттин, мына Садыр Нуркожоевич мен айылдан жакшы билет. Мен түрмөдөн барып сүйлөшкөм. Эгер элдин мүддөсүнө ушул азыркы кылган иштер туура келбей калса, бул эл абдан тиги брожение умов даяр болуп калды. Булардан да спрос жасайт. Мисалы үчүн мага жанагы эгерде Райым миллион тиги миллиардтарды уурдаса андан 2 миллиард сомго ыраазы болуп атса, азыр алып келгиле десеңер алар 200 миң сомду алып келет. Мына мен бердим мамлекетке. Канакей тиги жол жобосу, канакей принциптери, канакей анализ, анан юридикалыктагы, экономикалыктагы тиерде раскладка болуш керек. Мына сизге бул мунапыс мындайча колдонулат. Ал жок болуп атпайбы? Жөн эле курулай айтып койгондо бул элди сооротуу. Кандай механизмдери болушу ыктымал? Мисалы анализ кылыш керек. Кадимки декларация кылган жол менен анализ кылыш керек. Эгерде шектүү кишилер бар, журналисттер айтты, тиги спецслужбалар айтты, правоохранительдер айтты. Ошол кишини отургузуп перечень его имущества, анализ и декларируй, доказывай, что честным путем заработан. Он приносит төлөгөн налогторун, тигибусун, болбой калдыбы? Мына мунуңуз урдалган. Сиз толук муну өзүңүздүн мүлкүңүз, тиги иштеп тапкан мүлкүңүзгө көрсөтө албай калдыңыз. Мунуңузга толук мамлекет көтөт. Мунуу сиздики экен чындап эле. Определенный прибыль кылдыңыз туура. Мунунчасы сизге калат. Сиздин эмгегиңиз экен. Мунулар кандайча? Ушундай анализ керек. Ар бир мунапыс жараланган кишиге өзүнчө индивидуальный бир анализ менен анан караш керек. Эгерде жөн эле айтып койсо эле баары алып келип берсе, анда жомок болуп кетпейби? Төлөнөк ага айтсаңыз, мындай ыкма негизинен кандай учурда колдонулат? Бул дүйнөлүк практикада барбы негизи колдонулган учурлар? Эң негизгиси экономикалык мунапыс бул эмне деген аныктамасын биринчи көрүп алалы. Бул деген жанакы административдик жана ар кандай экономикалык жол менен ыкмалары менен жанакы көмүскө экономикада жүргөн, ушул айланып жүргөн акчаларды ар кандай жанакындай ошо булактарын аныктамай да, сыртка чыгармай деген. Бул деген экономикалык мунапыс деп коет. Анан эми биз деген азыр туура ага айтып аткан баардыгы жакшы. Чындыгында механизм керек, тигиниси керек, мунусу керек деп баарын айтып атат. Эми мындай карап көргүлөчү, азыркы учурда кандай абалда бул айтылып аткан кезинде ушундай бир эсибизге алышыбыз керек болуп атат да. Мына азыр деген жанакы кышкы жанакындай мезгил келип атат эми, ошол биринчиден. Экинчиден болсо жанакы пандемия деп атабыз, ошонун экинчи толкуну деп келип атат. Үчүнчүдөн жанакы биздин бюджетте бир башында эле ошол болжолдогон суммалар азыр чындыгында ошол бюджеттен бир 30 миллиард сом киреше түшпөй калды. Андан тышкары бир топ экономика мына токтоп турат, бизнес токтоп турат, баардыгы
ишканалардын баары токтоп турган кезде бүгүн эми азыр отуруп алып бул киши жанакы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров эми отуруп алып ошону иликтеп баары неме кылганча убакыт кетет. Ал мен ойлоп атам, ал жумуш жүрүп атат болуш керек, жөн эле келип эле айтылбаган нерсе. Андан тышкары бул деген мен ойлойм, биякта деген эми ар кайсы категорияларды айтып кетпеди, бизнесмендер деле айтты, жанакы кызматта жүргөндөрдүн дагы аларды да айтып кетти, жанакы урууларды айтып кетти, баарын айтып кетти да тизмелеп. Бирок биякта деген мен ойлоп атам, эң нескиси ушул кайрылуусу, бул деген жанакы көп жылдан бери отурбай энергетика болобу, дагы чоң тармактарда болобу, ар кайсы кредиттер келген жерлерде болобу, ошол кыргыз элинин мээнетин жеп, ушундай бир жанакындай коррупцияга аябай жуурулуп, ушинтип бир байыган, мыйзамсыз байыгандарга ошолорго бир кайрылуу болуп аткандай болуп атат да. Эсиңерге келгиле, могу бир айдын ичинде мындай кылгыла, же болбосо бир айдан кийин бул жабылат, бул деген силерге мүмкүнчүлүк, андан кийин таарынбагыла, андан кийин толук жанакындай бир катуу бир жазаларды тартып каласыңар дегендей ушундай сыяктуу айтылып атат да. Анан эң нескиси, сиз жанакы берген сурооңузду, ооба, экономикалык мунапыс деген бул көп эле мамлекеттерде жүргөн нерсе, бирок баардыгында эле ушундай бир натыйжалуу болду деп айта албайбыз. Анткени көп эле мамлекеттер ушундай аракет кылып, бирок ошол уруулар болобу, кимдер болобу, алар болсо болгон акчаларын сыртка чыгарып кетип, офшорлорго кылып катып коюшат. Анан коркоюн деген кишиси деле жок да ал деген. Бирок могул немени карап көрүш керек, жанакындай мисалы Ирландияда болгондо 10 айдын ичинде ошол бир мүмкүнчүлүк бергенде аякта деген 1,5 миллиард, бирок алдан багытталып бир мунапыс берилген, 1,5 миллиард түшкөн. Ошо Италияда дагы аларда деле ушундай мунапыс жарыя кылгандан кийин, андан кийин ошол мунапыс жарыя кылгандан кийин мыйзамдарын аябай күчөтүп мындай неме кылганда жазасын тарта турган. Аякта 61 миллиард түшкөн жанакындай каражаттар. Андан тышкары 24 миллиард салыктан неметилип калган, жашырып жүргөн суммалар түшүп калды. Көп эле. Бирок башка мамлекеттердики 2-3 жолу жасаган, мисалы ошондой Аргентинаның мисалы болгон жок. Мисалы Россияны деле карап көргүлөчү. Мына Россияда Ельцин убагында 3 жолу ушундай мунапыс берилген. Бири тыйын түшкөн жок. Путиндин кезинде дагы 1-3 жолу берилди да, аякта бир эң көп дегенде бир 5,5 миллиард рубль менен түштү да. Эми салыштырып көрсөңөр, ошо Путиндин деле бийлиги аябай катуу да. Аяктын деген тиги тергөө, иликтөө, жанакында ар кандай тиги ыкмалары эме жумшай турган аппараты да укмуш да. Бирок аны деле чыгара албай койду да. Бул деген кеп ошол жанакында өтө катуу бир немелерди коюп, талаптарды коюп анан ала турган нерсе эмес. Биякта деген эң нескиси мамлекет кандай кепилдик бере алат. Анан ошого ишенип тигилер коем, мен деле эми элдин көзүнчө бир кичине неме кылайын, актанайын, анан деп балким ошондой бир ички бир сезимге болобу, кандай болобу, бир ошондой бир механизмдерди табышыбыз керек. Туура эми азыр алардын жанакындай бир ыкмаларды, механизмдерди бүт иштетип көрсөтөт. Бирок анын баардыгы мен ойлоп атам жазалып атат окшойт да. Эми ал жөн эле келип эле мынтип эле айтып эле анан ошону менен эле бүтө калат дегенден кеп эмес. Ойлойм ушу баардыгы бир жөнгө салат деген эле ой да. Ромбек, айтсаңыз, бул ыкма канчалык баягы ишке ашуусу реалдуу нерсе? Эми мына коллегаларым айтып кетти, Ирландияда, Швейцарияда, Италияда болгон экономикалык амнистияларды ошол жерде мындай алгылыктуу, эң жакшы өзүнүн мындай результатын берген мамлекеттерде ушундай экономикалык амнистия болгон. Мына ошондой эле амнистия Казакстанда болду. Эми мунун бардыгы эффективдүү болуш үчүн мына кош аяк айткандай, муну мыйзам менен бекитиш керек. Жол жобосун көрсөтүш керек. Кандай кылып, кайсы жол менен кимдер ушул амнистияга түшөт, кимдер ушуну төлөйт. Андан тышкары бирден бир дагы ушул экономикалык амнистиянын ишке ашып алдыга жылып кетишинин себеби болуп, бул элге түшүндүрүү иштери, агитация иштери. Ушу элге туура түшүндүрүшүбүз керек. Анан ошол уурдаган, сыртка чыгарып кеткен акчаларды алган ошол кишилерге дагы жакшы түшүндүрүү иштерин жеткиришибиз керек. Ошондой эле анан ошол жерде могул гарантия деген милдеттенме деген болуш керек. Мунун бардыгы мыйзамда бекитилиш керек. Бир гана Садыр Жапаровдун мен гарантия берем, мен силерге ишенем, силер бергиле, мен
өзүм турам дегени бул туура эмес. Себеби мунун баардыгы мыйзамда көрсөтүлүшү керек. Элге ушул жарык, ачык, бүт бар жогуну жарыялаш керек. Ошондо гана бир эффект болуп ушул иштеп бере тургандай бул мындай калтырат да, ой калтырат. А так мындай алып караганда, чын айтканда бизде деле мына 2005-жылы, 2012-жылы экономикалык амнистия жарыяланган, бирок бизде бир мындай эффективдүү иш болгон эмес. Ошондуктан үгүт иштерин, агитация иштерин, анан гарантияларын толук мыйзам түрүндө көрсөтүшүбүз керек. Ошого, ошол төлөп бергенге алдыда боло турган мына салык реформасын, экономикалык реформаларды, анан ошого условия деп коебуз, мына ошолорго керектүү мына иш чараларды өткөрүп, мына көрсөтүшүбүз керек. Мындан ары ушундай мына иш чаралар болот дегенде гана бул өзүнүн бир жемишин берет деген ойдомун. Рыспай мырза, азыркыдай коомдук саясий кырдаалды эске алганда, өлкөдөгү ошол эле учурда экономикалык абалыбызды эске алганда, бул экономикалык мунапысты жарыялоо канчалык муктаждык бар эле, зарылчылык бар эле, туура эле болдубу? Негизинен кечээки биз өтүп басып өткөн жолдон кийинки жарыяланган ушул экономикалык мунапыстын бүгүнкү күнү айтылып аткан бул туура эле, мезгилге талап кылып аткан нерсе. Өткөн мезгилде деле 2 жол мунапыс жарыялаган менен бүгүн биз 3-чү революциянын 3-чү төңкөрүштөбүз. Кандай атабасак дагы биз 3-чү жолу өтүп атабыз бул жолдон. Менин билишимче ушундай мунапысты жеке Михаил Саакашвили дагы жеке өзү жана китебинде дагы жазылган. Өзү катышып, өзү жеке ар бир тизме менен өзү иштеп чыкканмын деген жери бар да. Эффективдүү болду, канааттандырарлык экономика салым болду деген жери бар. Мен ошол мисал катары айтканда, бирок менин бир жеке пикиримде, оюмда азыр тагы айтып кеткендей, аткаруу механизминде мен ар бир нерсени аткаруу, ошол нерсени жасоодо менин оюмча 2 категорияга бөлсө, бар бир ошол келишибиз мүмкүн. Эмне себептен айтам? Биринчи категория бул деген ошол коррупция жолу менен мамлекеттик казынадан, ошондой урдоо жолу менен өзүнүн кызмат абалынан пайдаланган адамдарды биз аларды мындай издеп деле, биздин органдарыбыз издеп деле кереги жок да, аны өздөрү деле билет, буга чейин анализделип, кээ бирлери ошо саясий куугунтук деп жамын алгандары бар. Ал тизме менен биздин ошо ички иштер органдары же башка өзү иликтеген органдарыбыз ошону иштеп, өзүнчө тизме кылып. Экинчи категорияда жеке ишкерлер, мисалы, эч качан жеке ишкер өзүн кыйшык деп коем, мен атап койсом болот. Туура эмес мыйзамдардын негизинде алар айла жоктон ошондой жолго кеткен көп да, бизде аябай эле көп ишкерлер бар. Аны жашыруун салыкты көмүскө экономиканын ичинде катышуучуларына айтам да. Мисалы, ал адам эч качан өзүн күнөөлүү деп сезбейт да. Экономикалык кылмыш кылып алдым деп сезбейт. Ал кичинекей салымдагы бир көмүскө экономикага салым салып атат, туура эмес жолдо кетип атат, бирок ал эч качан өзүн күнөөлүү сезбейт. Ошол жолдо кетип аткан адамдарды башка категория менен, идеологиялык жактан башка бир программа менен өзүнчө бөлөк алып кетсе туура болот дегенде, аларды ойготуу, сезимге алып келүү, ошо мекен сүйөрлүк бир кандайдыр бир жолду тандаттырып туруп, аны жолуна салып алсак, бирок ошол кезде дагы мыйзам керек бизге. Мен буну айтар дегеним, ошо 2 жол менен кетсек жакшы болот. Мунапысты экономикалык 2-ге бөлсөк. Себеби мен эмне үчүн ошол коррупционердин жанында болуп калышым деген сезим болот да ар бир ишкерде, туурабы? Эч качан андай ойлобойт ишкер. Ошон үчүн мен ойлоп атам, анан дагы бул аткаруу механизминде деңгээли да. Анан аткаруу мезгилинде ошол биздин органдардын өзүңүздөр билесиздер, адаты бар. Келип туруп эле өйдөдөн баштап ылдыйга барып эле ал жеткен жөнөкөй жеке ишкерлер. Келип тургандан кийин жөнөкөй биз эл сөзүн айткан камок деп коебуз. Ошого түшүп кетишим да мүмкүн да. Мен ошодон коркуп чочулуп атам. Баягы бөркүн алса башын алып турган ошого кетип калбаш үчүн ошо органдарды аткаруучу, ошол механизмдеги аткаруучу адамдарды, кызматкерлерди контролдоо кыйын болот. Ошону карап берип, үмүтүм бар ошол нерсеге келбейт го деп. Себеби 3-чү жол өтүп атабыз бул жолдон. Рыспай мырза туура маселени айтып кетти, жанагы кооптуу жагы, чын эле ишкерлерге тие турган дагы кандай бир терс жактары болушунда? Мен айтканда, мен Сез Бишкекте ишканам бар 97-жылдан бери. Азыр балдарым иштешип атат. Ошону мен курдум. Бизнеске таптакыр жанагы амнистия колдонобуз деген кереги жок. Эң биринчи категорияга мына бөлдү деген сөзү туура болуп атат. Жанагы служащий, мамлекеттик кызматкер болуп туруп, байлыгы 15 особняк, 240 квартира,
биринчи кызматчылардан баш керек. Ал жанагы ишкер чөйрөлөр ал канчалык акча тапса ал расчет этип чоң эмеге кетет. Азыр ошого ошолтол анан кийин дагы бир нерсе. Азыркы башкы прокуратурада 80% коррупционер жанагы саясатчыларды тиги айыбы жок камагандар, ишкерлерди тоногондор отурат. Булар азыр кимге барат? Баягы эски тааныштарына барса, ай, мен сага 1,5 миллион берейин. Сен тиякты тигиндей кыл. Кетет. Андан кийин МВДда баягы карактап жүргөн жерин бар, ай. Эми чоңураак берип каласың, мага чоңураак бер. Бармак басты көз кысты. Ошон үчүн эң биринчи категория жалаң мамлекеттик кызматта туруп, эбегейсиз байгандарды башташ керек. Ошолорду категория биринчи тиги катарда ошолорду, анан кийин сомнительныйлерди ишкерлерге тийишпеш керек. Ишкерлерди налоговый менен эле таап койсо болот. Ал жашырдыбы, жашырбадыбы? Жашырса төлөсүн, ошонун баарын чыгарсын. Жашырбаса таптагы экенсиң сага. Амнистия деген жанагы күнөөкөрлөргө, преступниктерге колдонулат. Ишкерге, булар ишкерлерди кошуп коюптур. Ишкерлерди 30 жыл езип келип, дагы эмисилерди амнистия менен текшеребиз дегенде. Эң жолу бар. Эки категория болуш керек. Биринчи мамлекеттик кызматкерлердин мамлекеттик кызматта туруп, мына Акылбек Жапаров, Райым миллион, баланча триллион список түзүп, анализ кылып, топтоп элге жарыялап анализ башташ керек. Ишкерлерге тийишпеш керек. Азыр мамлекет мына кышка көмүр жок деп бул айтып аткандай турса, кайрга ишкерди барып туруп, кармап алып туруп, амнистия. Мага келсе мен тумшукка бир коем ошол налогти. Себеби мен таза иштегениме өзүм ишенем. Эмне үчүн ушул механизмдерди айтпайт? Кандайча баштайбыз? Анан кийин мынакей категория, биринчи категорияда мамлекеттик кызматта туруп эбегейсиз байгандар. Ошолорду силер амнистияга мындай жол менен жооп бергиле. Эгерде сен жашырып койсоң, мыйзамсыз байуу менен жооп кылмышына тартыласың. Эгерде жашырбасаң, бүт аны карап чыксак, сен чынында төгүлүп чачылып, элден алганыңды, бюджеттен урдаганыңды кайра бериптирсиң, сен бошсуң. Сага кылмышкерди эч ким тийишпейт деш керек. Анан кийин берде башаламан жанагы текстте. Ишкерлерди кошуп атат. Ишкерлерди кандай? Ишкерлерди булар прокуратурасы, МВДси, фин полициясы 30 жыл карактап келди. Мен көрүп турдум, далайын иштен кетирдим, 1-2 кызматкерин отургуздум. Эми алар кантип барып туруп айтат, түшүндүрө албайт. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич деп атасыңар, Садыр Жапар. Ал профессионалдарды чакырыш керек. Жолдоштор, муну кандай кылсак болот? Таза кишилер айтып берет. Юристтер, экономисттер айтып берет. Мындай раскладка кылыңыз. Мына ушуну түп колдонуңуз деп. Анан кийин кыргыз элим ушундай бир ак үй алынды, халва десе таттуу болбойт. Механизм керек, категория болуш керек, реальный анализ менен анан киришиш керек. Бир айдын ичинде эч ким эчтеке кыла албайт. Прокуратура, МВД, финполиция 80-90% взятчиктер отурса, ал азыр кантип амнистияны текшерет, кантип анын мүлкүн эмесин текшерет. 30 күндүк убакыт берилип атпайбы? Андан ары улантканга болобу бул нерсени? 30 күндө булар 30 күндө жанагы өзү урдап жүргөн фин полициянын кызматкери 10 жолу шылтоо таап, муну дагы канчага узартат. Же болбосо өздөрү байлар бир айдын ичинде мен тетиги 2 миллиардты офшордон тигин баарын алып келип анан берейин деп айтабы? Айтпайт да. Бул абдан голословный, декларативный лозунг болуп калды. Айта турганыңыз барбы? Айта турганым бар. Эми биякта декларативный дегенде элге азыр элдин мүддөсүнө жараша ар кандай азыр немелер болуп атат, бирок эми мен айтып атпайм, бир айда деген бул жанакындай бир кайрылуу болуп атат да, баягы урдап жегендерге. Эсиңерге келгиле деген эле кеп да. Анан кийин бир айдан кийин бүттү, эшик жабылат. Болду, андан кийин уже келип жалдырап
мындай болду эле, тиңде болду эле деп мындай кеп салбагыла деген эле неме болуп атат да, бул бир кайрылуу болуп атат. Анан карап көргүлөчү, мына азыр мен ойлоп атам, бул тизме менен деле иштеп атат. Кыргызстанда илгертен бери эле жанакы эң 100 бай адам деп туруп эле тизме дайыма эле чыгып атпайбы, ошо Аки пресстен деле, башка жерден деле. Эми ошо тизме, жок, ошо баштап атат да, мен ойлоп атам аны уже иштеп атышат. Ошол 100 адамдын ичинде тизмесинде карап көргүлө, болгон эле бир 20% булар бизнесмендер накта. Калгандары бүт эле ошол жана мамлекеттик кызматта иштеп жүргөндөрдүн баардыгы ошол тизмеде жүрөт. Мен ойлоп атам, ошолор менен ал иштелип аткан кези баардыгын эме кылып, алар менен ошол эрежелерин түшүндүрүп атат. Азыр же жөн эле төлөп кой, же болбосо бир айдан кийин анан кыйналып каласың деген эле кеп да. Анан жанакы Грузияны деп эстетип кетпедикпи? Грузия дегенде туура ал деген Саакашвили келгенде эң эле мындай ыкчам түрдө ушунчалык бир чечкиндүү бир иштерди, аракеттер жасаганда, мисалы ошол ал деген түшүнгөн эң негизгиси баягы бүт каракчылык менен кылмыштар менен эң биринчи ошол күрөшө турган бул милиция. Анан ошо бир түндүн ичинде 17 000 милиционерди бошотуп салган. Жумуштан бошотуп туруп, анан кийин бир айдын ичинде кайта толуктап ошол ордуна келтирген. Анан таза адамдар дегенде эмес, вообще милицияда бир күн да иштебеген адамдардын баардыгын кайта алган да, кабыл алган. Вообще бир күн иштебеген. Анан ошону менен алып туруп, айлыктарын эң негизгиси жогору неме 10-12 эсе айлыктарын көтөрүп туруп, айлык майнасын. Анан кийин алардын мойнуна жоопкерчиликти илип туруп, анан кийин немелерин баягы эмне кылат, кандай кылат деп кызматтарын бүт бетине такап туруп, анан кийин ошону менен иштеткен. Анан жанакында ошол көмүскө нерселерди алда чыгарып баштаганда, ошондон болгондо мен ойлойм, азыр биякта деле бир мисал катары мен айтып кеттим буну, биздин деле ошол өкмөттө деле азыр ошону иштеп кетип атат. Анткени бизде карап көргүлө, ошол мына өкмөттү деле карап көргүлөчү, ошол калым катмар жанакы чиновниктер, булар деген Акаевдин кезинде иштеген, Бакиевдин кезинде иштеген, мына Жээнбековдун кезинде иштеп атат. Азыр деле алар ошол эле жанакы эле ыкмалар менен эле жүрөт да. Ал деген деле ошол чечкиндүү бир кадамдарга барыш керек. Аякта да көптөрүн тазалаш керек. Жанакындай Финпол болобу, милиция болобу, аяктардан да тазалап туруп, жаңы бүт таза адамдарды алып келип туруп, ошондо гана иш деген жылат да. А эгерде анын баардыгын жазабаса, баардыгын неме кылып алмаштырбаса, ошол эле ойдон эле баягы мурункудай эле кепибизди кийебиз дагы, ошону менен кете беребиз. Бул деген эң негизги маселе болуп атат да биякта. Жанакы мунапыс дегени, бул деген ошол эскертип аткан кезде дагы эле айтып атам. Эскертип, жанакы тизмелер бар, баардыгы бар. Кимдики каякта эмне кылып, биякта кайсы имараттар экен, кайсы үйлөрү бар экен белгилүү эчак эле. Бул деген азыр ошондой бир кайрылуу болуп атат. А бир айдан кийин бүттү, андан кийин бүттү, башкача сүйлөшөбүз деген кеп да. Мен ойлойм. Байып кетет да. Анан кийин Запсыз байып кетет. Анан мен ошо ойлоп атам, бул эми азыр башы менен жанакы дос болуп жүргөн адамдар, булар эми тиги мына Матраимов деле Мессага дегенде эле 2 миллиард сом төлөй калбады. А Жапаров не деди? Бул деген эми башы эле тергөө баштала элек. Иликтөө баштала элек деле мына 2 миллиард сом түшүп атат. А иликтөө түшүп, иликтөө жүрүп, дагы ошол тергөө жүргөндөн кийин дагы аныкталса, дагы төгөт. Ал деген бул немеден айткан жок, ушуну менен болду, токтолду. Анан мен эми ал коёруп койдум деген кеп анда эмес да. А бул деген айтып атат да, камап койгондо чын эле жанакы бүт немелер, эсеп учеттордун баардыгы бекилет да, жабылат дагы бүт ошону менен такыр эле тиги акталып. Ошондой одиозный фигуранын кайра тиги үй камагына чыгарышын кандай дейсиз? Кыргызстандан качып кете албайт. Ал ошол үйдө, үй камагында жанакында аякта деле кадимкидей эле жанакы укук органдарынын адамдары кайтарып эле турат. Эмнеге боштондукка калыш керек? Тяжесть преступления выше всех граждан Кыргызстана, 6 миллиондон. А эмне үчүн боштондукка калыш керек? Значит, ушундай мамиле болсо, анда амнистия да иштебейт, тиги мыйзамсыз баюуда иштебейт, гражданская конфискация да иштебейт, прихватизацияны тиги кайрадан мыйзамдуу Кытайда 3,5 триллион кайтарылды. Прихватизация мыйзамсыз баю менен 3,5 триллион. Бирок алар 7 жылга чейин алып барды. Биринчи 3 жыл, 5 жылда отуруп. А бизде 3,5 миллиард кайтарына мен күмөнмүн. Сомдун кайтарына. 2 миллиардын бериптир, дагы 1,5 миллиард кайтат. Ушул жерде студияда жолугабыз, дагы 1,5 миллиард сом чогулат.
Ага, мен Анда логикасын билбейм, ал эмнеге анда коюп койгон. Мен мисалы сиз мага суроо үйрөтөсүз, мен аны айта албайм. Мен аякта чогуу. Бирок эң нескиси принципиальный отношениеңиз мен ойлоп атам, логика ал нерседе бар. Логика бар. Мисалы логикасыз ал деген азыр болбойт. Анткени түшүнүп атат да, биякта деген бучактын мийизинде баягы неме болуп жүргөндөй эле болуп турушат. Анан туруп алып эле жөн эле кыла бергенде болбойт. Бул деген значит логика бар. Аны бир күнү бир бизге жарыя кылып айтып берет да. Ошондо биз түшүнөбүз. Сиз кошумча Логикасын сурап атпайсызбы бул жакта сага? Логикасы менин оюмча бул өзү эле негизи айтып атпайбы мазмуну амнистия депчи. Амнистия дегенде ушундай жолдо кетип бараткан кишилерди биз ушундай өз ыктыяры менен эгерде мамлекетке ушундай кырдаал убагында эми өз ыктыяры менен жардам деп айтабызбы, башкача айтабызбы, же баягындай өзү күнөөсүн мойнуна тартып атабы. Ошол себептен эми кийинки тизмеге кетип атпайбы? Эгерде мурун муну көргөнбүз кандай саясий куугунтук катары алып туруп, бирок биз бакпадыкпы? Бактык, коргодук аларды, акча төлөдүк ошол жерде кызматкерлерге. А бирок мамлекетке эчтеке түшкөн жок го. Кетип калышты. Ошол жагынан салыштырмалуу карап көрсөңүз, бул туура эле жол болуп атат. Себеби ошол эле тизмеден кеткенде кийинки тизмедегилер чочубайт. А демек бизде да жеңилдик бар деген сыяктуу да, логикасы ошол жак. Логиканын дагы бир жери азыркы күндө мамлекеттин акыбалы, экономиканын акыбалы билесиздер бардыгыңыздар итейлай турган акыбалда турат. Мына Жапаров өзү айтып кетти, биздин бюджеттин тартыштыгы азыркы күндө 30 миллиард. Жылдын акырына чейин бул 45 миллиардга чейин жетиши мүмкүн деген божомолдор бар. Ошондуктан тез аранын ичинде ушул амнистияны жарыя кылып, тезирээк акчаны толтуруп бюджетке бир түшүрүп ала турган деген ойду айтып аткан болсо керек деген ойдомун. Бирок эми бул канчалык эффективдүү болот, канчалык механизмдерин иштеп чыгышат, бирок өзүнүн сөзүндө айтып кетти, механизмдерин даярдап атат, бул мыйзам түрүндө же болбосо бир жобо түрүндө бир чыгат дегендей ойду айтты. Ошол жоболор чыккандан кийин, мыйзам чыккандан кийин анан белгилүү болот го дейм да. Ошондуктан бирок мындай да балдар. Юридикалык процессуалдык принцип определенный бир статьялар менен, беренелер менен. Мисалы үчүн, мен айтып атпаймынбы? Бир жерден налогтон карыз болуп калды 200 000 сом. Ал отурат 5 жылда. Ал ошол жерде төлөй албай калып, убактысынан өчүрүп, анан биз билгенден ушунчалык эбегейсиз суммасынан укук көргөн деп эсептейт. Тиги көзгө эле көрүнүп турбай, жөнөкөй эл да билип калды. Ошол адамды жеңилдикте калтыруу юридикалык принципти бузуу. От тяжести преступления зависит его ответственность, где он находится. А анда эгерде миллиардерлерди үйгө чыгаруу керек болсо, тоок бакканга тиишпеш, тоок урдаганга тиишпеш керек вообще. Закон для всех един. Здесь выборочный закон болот атпайбы? Өтө оор кылмыш кылып, коррупцион механизмди түзүп, аял экөөнүн айлыгы Дубайдагы жана 12 миллиондук долларга 70 жылда дагы сатып ала алмай кеткен. Очевидные преступления, особо крупном размере кража, хищение, ущерб государству. И сен үйүңө чыга кой дегенде, мен ойлойм, азыркы келген бийликтегилердин бирөөнүн дос окшойт дагы, анан ушундай кылып коерун калп эле түшүндүрүп коет деген сөз. Мен үчүн, юрист үчүн бул юридикалык принциптерди бузуу. Закон для всех един деп жазылып турат. А разве един, если тоок кармаган бала, тоок урдаган бала 5 жыл колонияда отурса, а миллиард урдаган үйүндө жүрсө, ушул калыстыкпы? Бул мыйзамдуулук эмес да. Биздин мыйзамдар негизи азыр биз деген кандай багыт алганбыз? Эң нескиси ошол гуманизация дегенге да. А гуманизация дегенде мына ошол жана мунапыс деген ошонун негизинен чыгып аткан нерсе да. Анан кийин ошо экономикалык мунапыс берип атабыз дегенде ошонун бир багыты болот. Андан тышкары мына Садыр Жапаров өзү деле айтып калбады, мына бир 1000ден ашык жөн эле түрмөдө отургандар, ошондой бир жеңил жанакы бир жоболор менен, андан дагы бир башка бир немелер менен 1000ден ашыктарды жакында чыгат деп атпайбы? Ал деле мына ошол жолго баратат да. Эми ал мен айтып атам, биякта деген логика бар. Биякта баягы жөн эле бир нерсе эмес. Мен мисалы биякта туруп же ошол болушайын же ошонун бир неме кызыкчылыгын көздөйүн дегенде эмес. Биякта деген мына биз деген
бир кишине чыдасак жакшы болот эле. Мына убакыт эле айтып атпайм, 1 ай деле айтты. 1 айдан кийин деле көрөбүз. Ошондо анан жыйынтыгыбызды кылып, ошондо айтчу нерсени айтабыз. Эгерде ушундай болуп атса, анда эми ушунчалык резонанс болуп атканда, биякта деле алар деле түшүнүп атат да. Мен айтып атпайм, ошол эң кыйынчылык убакытта анан туруп эле башкача бир иштер жасаса болбойт. Ошон үчүн жанакындай мунапыс берип атканы, бул деген мына кепилдикти берип атабыз, акчаңарды төлөп баштасаңар, биз силерди камабайбыз. Бирок силер деген жанакы тергөө кызматы менен силер деген жанакындай кызматташыңар керек. Болгон нерсени ачык айтып беришиңер керек. Төлөөчү акчаңарды төлөшүңөр керек деген кеп да. Калгандар деле көрүп, анан кийин деп бияк кепилдик болуп атат деп бир иш аракеттерин жаза баштайт деген эле кеп да. Эми калган болсо мына эми бул 2 эле күн өттү да, болгон эле 2 күн өттү. 1 ай да калды да 28 күн бар да. Анан дагы көрүп жатабыз кандай болот экен. Анан көрөсүңөр, механизм деле чыгарып беришет. Аны деле жарыялап, мен ойлойм берердир, ошонун баардыгын бизге көрсөтсө. Философтордун кечирип койгула. Философтордун сөзүн айтайын. Бул илгертен калды кылымдарда. Нет на свете прелестнее, чем чувство справедливое возмездие. Вот эгер калыс ошолорду жанагындай отоогор кылгандарды жазаланды деген сезимди уккандан эң жагымдуу түшүнүк жок дейт. А бизде миллиардерди үй камагына чыгаруу деген сөз. Там нет справедливого возмездия. Принципиальная юриспруденция болсо, мен ал бала деле кыргыздын жигити. Мен мисал үчүн жаш бала эмесмин да какой-то. Бирок принцип справедливости бузулбадыбы? Кепилдик ишенимдин жоктугун айтып атасыздар. Бузулду да. Баягы эле ыз ичип болгондо эле бузулду да. Биякта баскан турган эле бузулуп атат да. Жогорку кеңеште сиз азыр кылмышкерди айтыңыз. Кылмышкердин отношениясын актаңыз. Бузулуп атат да. Бүт эле бузулуп атат да. Мен толук айта албай кеттим. Грузия боюнча ошо толук оюм жеткирип койдум. Мисалы ушул мунапысты эле Грузияда жеке президентте ушундай болуп жарыялап, өзү жеке ошо ар бир тизме менен учактан учуп кетип аткан жеринен токтотуп төккөн жерлер бар да. Мисалы ошо китеп кылып жазбады эле. Ошондо так ачык айтылганда канча кишиден канча миллиондогон каржыны түз ошол же камайм, же азыр төгөсүн деген шарт менен мисалы. Бирок ал ошол Михаил Саакашвилинин өзүнүн айтканы бар да. Мен эч качан саясий куугунтук кылбайм. Себеби коррупционерди жазалайм десем, ал сөзсүз ошондой саясий өңүттө жамынып алып, өзүн коргойт, анан бир күн болсо бир күн төңкөрүш кылат. Деген мааниде ал эч кимди камаган эмес да. Бардыгын ошол каржы акчасы менен жазалаган. Азыркы күндө. Анан экинчиси менин бир үмүтүм. Ошондо дагы бар кубала ишти да, кийин Саакашвили ошончо да. Ошону айтып келатам азыр. Анын бир тобокелчиликке салган ошо Грузиянын бир жакшы мисалы бар да. Бизде ошол нерсеге кетпей атабыз. Бизде бир адат бар, кесипкөй. Ошол жердеги адамдар ушул системада иштесин, ошондойлор келсин деп ар дайым кыйкырабыз. Азыр жаштар келсин деп кыйкырып атабыз да. Грузияда системаны таптакыр өзгөрткөн. Тобокелчиликке салышкандагы, сиз айткандай МВДнын дагы ошол өздөрүнүн ГРС деп коет жанагы бардыгын чыгарып туруп тобокелчиликке салып. Жапжаң эле кесипкөй, бирок мындай немеси тажрыйбасы жок эле адамдарды алып келип туруп жумушка койгон. 2 ай кыйналган. 2 ай кыйналган, бирок ал айткан мамлекет үчүн бул 2 ай чоң убакыт эмес, бирок 2 айдан биз түшүмүн алабыз эми. Түшүмүн алды, азыркы күндө дүйнө жүзү боюнча рейтинг боюнча биринчи орунда турат. Жарандардын паспортун 15 мүнөттө аласың. Грузин жараны 15 мүнөттө паспорт алган. Биринчи тизмеде дагы эле келетишат, алар сактап. Мен айтарым дегеним, биз коркпошубуз керек да. Коркпошубуз керек. Мен Садыр Нуркожоевичке да кайрылып кетет элем да. Коркпош керек, жаңыланууга кетишибиз керек. Кетишибиз керек. Ошол эмне кереги бар? Бизге баягы кесипкөй деп тажрыйбасы бар. Ошол системаны тегеретип келген кишини кайра эле коюп атабыз. Ошондой эле тегерете бер деп. Эски түшүнүк болуп атат да, азыр эле. Кечирип койгула. Мен жанагы партиялардын азыркы мына Садырдын жанында 2-3 күн жардам бердим кайрылууларына. Ошол жерде сен өзүң айтып аткан нерсе. Ошол жерде чыканагы менен түртүп, мурдагы эле эметкендерим бар, маска тагынып, кайра кызмат сагалап турат. Эмне үчүн өкмөт жана Саакашвилиде калып, таптакыр эч кимди жолотпой, конкурсну элдин ичинен, кана татынакай жигиттер, ушуларды тандап туруп, конкурсну кылабы, тезирээк тандоо кылабы. Азыр
мынакей жанагы Үсөн Сыдыктын баласы кайра аэропорттон жеди эле аэропортко барып атат. Золушев сот системасынан жеди эле генеральный прокурор болуп атат. Мен мына осы иштеге опыт жизни, мен ишенбейм. Булар же 2 айдын ичинде бардыгын алмаштырыш керек, карап чыгыш керек. Же болбосо булар элдин дагы ачуусуна тиет. Мен балдар өкмөт үйүнө кирип жүрдүм, 3 күн отурдум жанында. Кимди келет дейсизби? Мен 200 балам бар, мага мэргорокту бергиле деди. Фамилиясын да айтып берейин. Чыңгыз Макешев деген бала кыйкырды. Мен 200 балам бар, мага мэрди бергиле. Үчөө айтып атат, берип коелу деп. Ушул дагы азыркы бийликтин кетишиби? Капа болсо капа болушсун. Алар жана өзүң айткандай элдин арасынан караш керек болчу. Канча жашынакай жигиттер жүрөт, чет өлкөдө иштеп жүрөт. Ошолор тартып туруп, азыр өзүңөр айткандар таптаза кылып, гаисин дагы тигүүсүн дагы алмаштырыш керек. Прокуратурасын, фин полициясын дагы. Баягы эле ушулар менен Аминисте дагы мыйзам спаю болобу? Фин полицияда 80% взяточники. Азыр сурашып алышып атат. Факты десе мен фактысын айтып берейин. Мен жана ачуусум келип аткан, мен арасынан жүрүп көрүп чыктым. Өкмөттүн ичинде 3 күн отуруп көрдүм барын. Кызматталашкандар чыканага күчтүүлөр. Масканы тагынып алган холеный баягы эле жегич кайра кызмат сурап жүрөт. Беркилер тааныбай дагы коюп атат. Алар биографиясын карап туруп, таптаза балдарды жана өзүң айткандай алабыз десе, мына мамлекет жаңыра баштайт эле да. Биз баягы жолго чалап ала түшүп атабыз. Таарынса капа болсо капа болсо. 7 күн эле өттү, 1 жума эле өттү, болгон эле 1 жума өттү. Ооба, саясий конкурдалдагы бир кошуп коеюн. Канчалык биз азыр бул жерде сүйлөгөн менен, эгерде биз люстрация мыйзамын кабыл алмайынча, бизде эч кандай өзгөрүү болбойт. Бизде системный реформа керек. Бул мамлекеттик башкарууну, министерство, ведомстволорду, мына укук коргоо органдарын түп тамырынан бери булардын реформа жасоосун биз бүгүнкү күндө биринчи талап кылып коюшубуз керек да. Люстрация мыйзамын кабыл алышыбыз керек. Укук коргоо органдарын толук реформалуу алып барышыбыз керек. Ошондо гана биз өзгөрүү болот, ошондо гана алдыга жылуу болот. Атак ансыз мына сиз айткандай, чын айтканда масканы кийип, кепканы кийип барып атышат. Аркамда 300 киши бар, алдында 500 киши бар, мону мага бересиң деп талашып аткан толтура. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол талаш жүрүп атат. Кайра эле баягы болот. Кайра эле баягылар келип атат, кайла ошолор келип атат. Анан кандай өзгөрүү болот, бизде өзгөрүү болбойт. Эч кандай бир экономикалык амнистия дагы бул өкмөт жардамын бербейт. Бир мисал айтып берейин. Чүй областтын губернаторуна Күнтүү Кызылтуу деген мен ошол жакта шаардын сыртында үйүм бар. Аксакалдар келип айтты. Айыл өкмөтү баштап ушундай жакшы жигит деп. Эл дагы сыйлайт экен. Чүй тиги азыркы губернаторун алып барып, ушундай аксакалдар айтып атат. Ушул баланы ошол тиги чокулукка аким кылып берсеңерчи деп аксакалдар айтты. Беседа кылып көрбөйсүңөр десем, баары келип атат, көрөбүз деди. Бул деген сөз кимиси тымызын берсе, мен ошону коем деген сөз да. Андай эмес эме. Жөн азыр коркот бийлик эми жаш баланы койду, ал деле ал эми өтө жанакы бир кызматта иштеп эгерде бузук көрүлсө ал ошондой кылмакта жаш бала эми кантип ал кылат? Ал болсо жанакы ага деле буйрук берилди да. Карагыла, мына немелерди көргүлө, кандидатураларды карагыла, билими кандай экен. Ошол жана тажрыйбасы, анан ошол карап атат. Айтыңызчы, ким карап атат? Отдел карап атат. Ошол баланын акылы жетеби? Что иштерман таза мындай чечкиндүү бала деп. Жетеби акылы? Жетпейт да. Конкурс деген болуш керек да. Аксакалдар жанагы эски правительственный таза кишилерден ачык прозрачный болуш керек. Конкурс бар. Анан кийин беседа кылыш керек. Мамлекеттик кызматта мисалы немеси бар, өзүнүн эрежелери бар, бирок биз баягы кийинчерээк алардын баарын колдонбой калбадык. Же болбосо жакшы мыйзамдары бар. Ошол кантип кайсы кызматка кимиси келерин аякта деген керек болсо жанакы детектор лжи деген бар. Ошондон бери өткөрөт да. Андан тышкары жанакындай тесттери бар, билими барбы экен деп ошондон аныкталат. Аңгеме жүргүзүлөт. Анан ошону менен түшүнүк кандай экен деп туруп анан кызматка орунга дайындалат. Бир кызматкерди көрдүңүзбү? Бар. Мен өзүм комиссияда, госкадровый службада комиссияда. Анда эмне үчүн биздин государство мындай? Ал ошол орто жолдон көптөрү орто жолдон ошондой бузуп атпайбы, мыйзамды бузуп атат да. Көптөр эмес, сплошной коррумпированный государственная система. Биз кайра тема. Кече күнү мисалы бизде деле мэр боюнча ызычуу болуп атып. Ошол сыяктуу эле айтып атабыз. Мисалы аны премьер-министр койгон эмес. Мисалы биз депутат менен ошол жерде катышып эметтик. Ооба, ошо мисалы ал биз өзүбүздүн мыйзамдан коркуу деген жок коррупционерлерден. Түлөйүп өкүртө жеп туруп, кайра мэр болом деп атат. Жок, ал премьер-министр койгон эмес. Ошон үчүн ачык да мына телевидениеда өзү айтты өз оюн.
ошондой нерселер бар да, мисалы премьер министрге жетпеген нерселер бар, маалыматтар бар. Бул жакта чыгып бир бүтүм чыгарганда өзү мен айтам да, сынчы бул жактан эмес, мен ой пикирим, өзүм жеке көз карашым. Мен оюмча кадрдык саясаты толук азыр башталган жок. Биз азыр кирип кетсечи жана коррупционерлик кепканы маска чандырып керек да, аксакал. Чынын айтканда, жеке пикирим ушундай да. Мен деле көп сын айтам, велике. Бирок бүгүнкү күндө эртерээк. айтыш керек, коркпогула. Эч качан корккон эмесмин мен. Бирок ар дайым айтам, айтсаңар алар жакшы дейт. Бүгүнкү күндө кадрдык саясат башталып элек. Дайым эле Мен оюмча. жай карап келебиз да, эми аз эле күн болду, кыш келатат деп отуруп, мына ушул коррупцияны кылдыңар балдар. Баарын ошол кечтен тиги гражданскый активдүүлүк менен ар бирин талдап отурсаңар, мындай коом болбойт эле. Менден жакшы биле албайсыңар. Биз мына ороп келатабыз, бир айдан бери мэриябыздачы 4 мэрди Мен чыгарды. көрдүм жанагы тиги аркасында турасың, тиги съемкасында, Facebook'та. Ошондой болуп атат. Бир айдан бери жүрөсүз. Вот ушундай кылыш керек. Ошондой отношение кылыш керек. Керек болсо чыгарып коюш керек. Анан прозрачный комиссиялар. Мыйзамдуулук керек. Мыйзамдуулук талаадан чыкпашыбыз керек. Эң коркунучтуу. Негизи Кыргызстанда ушул эгемендүүлүктү алган жылдардан бери эле коррупция менен күрөш, коррупция кайсы бийлик келбесин ушул маселени көтөрөт. Мына акыркы жолу Сооронбай Жээнбеков дагы кызматка келеринде менин биринчи кадамым ушу коррупция менен күрөшүү болот деп. Коррупция менен күрөшүү деп айтты эле да, бирок бүгүнкү күнгө чейин мына 30 жыл болду, эмне жыйынтык көрө алдык. Мына акыркы жолу антикоррупциялык стратегия иштелип атты эле да, атайын. Коррупциялык ажыдарлар соруп кетип атат баарын. Бүгүнкү күнгө чейин мына 30 жылдан берисин айтканда баардык келген мамлекет башчылары коррупция менен күрөшүү деп биринчи келгенде эле коррупция менен күрөшүүнү баштайт. Бирок азыркы күнгө чейин мына эч кандай результат берген жок. Себеби мына Акаевдин убагында башталган 12%ке чейин мамлекеттик чиновниктерди кыскартуу деп. Азыркы күндө алып карасаңыз, бул 28%ке кайра өнүп өстү. Ошондой эле коррупциянын дагы күрөшүү дагы ошондой талапта, ошондой турмушта, ошондой кырдаалда кетип атат да. Бүгүнкү күнгө чейин эч кандай бир результатын берген жок. Мына бизде ар кандай органдарды түздүк. Мына антикоррупционный служба бар, ГКМда, финансовый полициябыз бар. Бирок булар ошол мамлекетте турган башчылардын ур токмогуна эле айланып калды. Ошол керек эмес болсо, же болсо бир мындай жакпай калган болсо, ошолорду бир чаап, сындырып, ошолорду гана үстүнөн иштегенге, унчуктурбай кармай турган орган болду. Анан кээ бир мындай көз карашы бузулуп калган болсо, же болсо бул командага кирбей калган кишилерди ошол коррупционер катары кармап ушундай кылып алып келип атат да. Бирок саясий куугунтук болуп келатат. Коррупция менен чындыгын айтканда эч кандай күрөш бүгүнкү күнгө чейин болгон жок. Мына буга айткандай, ошол жердеги бардык кызматкерлер ошол коррупционер деген кишилер менен бардыгы эри шаркак. Бирөөнүн өкүл баласы, бирөөнүн кудасы, бирөөнүн тууганы, жээни, тайкеси, дагы бир күйөө баласы ушундай болуп келатпайбы? Ошондуктан бизде системаны реформалоо боюнча бизде мындай коррупция менен күрөшүү болбойт. Саясий эрк керек. Мына Кошояк айткандай, азыркы күндөн баштап туруп, мына бир күн эмес, 2 күн эмес, 1 ай эмес, 3 ай эмес, белгилүү убакыт анан мен көрсөтөйүн дегенде эмес, азыркы күндөн биринчи кадамдан баштап туруп ушул күрөштү башташ керек. Мына экономикалык амнистия жөнүндө бүгүн сөз болуп атат, бирок бул амнистияны биз ар тармакка бөлүшүбүз керек. Банк тармагы бар, электроэнергия тармагы бар, бажы тармагы бар, технический тармактары бар. Ошон анан коррупциялык жол менен байыган бизде мына байлардын ошо 100 киши болсо бизде, ошонун 85и ошол мамлекеттик бийликте туруп, мамлекеттик бийликти аркалап жүрүп, байыган бизнесмен болгон, байлык топтогон кишилер. Булардын бардыгы көзгө көрүнүп эле турат. Ушулардан башташ керек, ушулардан бир чечимге келиш керек. Мына кечеге окшоп алып келип 2 миллиард сомго алданбастан аларды толук жоопкерчиликке тартыш керек. Себеби аларга жакшы болуп атат. Амнистиянын чыккан жагы, мисалы үчүн 2 миллиард төлөп койсо, калган артындагы 8 миллиард акчасы калат. Эгерде ошол жоопкерчиликке тартыла турган болсо, бүт үй мүлкү конфискаланат. Төлөй турган төлөмдөрү, штрафтары, пениясы чыгат. Андан тышкары ал өзүнүн эркин дагы жоготот. Жоготкондо дагы 1 жыл, 2 жылга эмес, 10 жыл, 15 жылга чейин эркинен ажыратылганга бизде мыйзамдар каралган. Бирок эми
ага саясий керек да. Распай мырза, ошол экономикалык мунапыстан сырткары ошо коррупция менен күрөшүүнүн бир кандай жолдору бар эле күрөшө турган? Деги эле менин жеке пикирим боюнча сиз туура айтып кеттиңиз, бизде өзү дайыма бийлик алмашканда биринчи коррупциядан баштайбыз да, ошо коррупцияга каршы күрөшөбүз деп баштайбыз. Бирок менин өз жеке пикиримде негизинен ушул сөздү колдонгонубуз кандай десем, биз баягы айткандай эле өйдөдөн баштап ылдый түшүп кетебиз. Мисалы бизде мугалим, жөнөкөй мугалим же ошол милиция кызматкери же дарыгерибиздин айлыгы качандыр бир $500 Американ доллары эсептейин, бул психологиялык моралдык ошондой неме болуп калган дүйнөдө. $500 өйдө болуп келген учурда коррупция деген сөздү өзү колдонуп деле кереги жок болуп калат да. Себеби биз ошо төрөт үйүнөн башталып атпайбы? Төрөт үйүнөн башталып, анан кийин ошол көргө чейин барып атат. Себеби көрдү дагы казып, ошого сатып акчага. Мындайча айтканда, адамды төрөлгөндөн баштап өмүрүнүн аягына чейин коштогон нерсе бул эмнеден келип чыгат? Бизде ошол бая эле келип муктаждык, адам качан муктаж болгондо сөзсүз ошо туура эмес жолго барат. Эмне себептен барат? Жөн эле мындай эле алдоо жол менен барбайт да. Муктаж. Ошол эле мугалимдин мисалы социалдык комитеттин төрагасы менен мисалы бизде мугалимдердики ошо 7,5 миңден 11 миң сомго чейин азайлар. Эми элестетип көрүңүздөр, ошондой айлык менен келгенде деле бизге айтып коебуз да, бирок мындай алып көргөндө ошол адамдын ордуна өзүңүздү коюп көрүңүз. Бир айлык маянаңыз $200 жетпеген кишиники кантип ошол жолго барбашы мүмкүн. Бирок айла жоктон иштеп келип атышат, башка бир кружокторду бир саат неметип эмгектенишет да. Ал таза адамдар, мен мугалимдерди сыйлайм. А башка кызматкерлерчи? Аларда мүмкүнчүлүк жаралышы мүмкүн да, башка жол менен кетүү. Ошон үчүн коррупция менен күрөшүү жолунда биз жалпы албашыбыз керек да. Аткан менелерде чоң мүмкүнчүлүк болот. Ал бир ошол сыя менен кандай миллиондогон адамдардын тагдырын чечип кое турган, ошол адамдарга зыян келтире турган мамлекеттик деңгээлде мен оюмча ошол жакка колдонуп жалпы элге айтылбачу нерсе деп ойлойм да, мен жеке пикирим. Бул нерсе ушу шайлоо учурунда дагы көрүндү окшойт, элдин социалдык экономикалык эң негизгиси мына айткан сөзүн улайын. Жана чындап эле муктаждык, бюджетте болбойт, пенсиясы, пособиясы, айлыгасы, эмне үчүн аз? Бюджетти талап кетишип атпайбы? Мына мен Минсельхоздун тиги коррупциясын айтып берейин, который эмне үчүн бюджетке түшпөй атат. Бүгүн жолуктук, мен өкмөт үйүндө жолуктук. Ал бала балык чарбасын, жанагы чегирткелерди чейин өндүрүү, анан кийин тоокторду өндүрүүдү бүт программасын түзсө, сен аларды өндүрүп жибербе деп туруп чодуйуп кызмат алып сатыр. Эмне себептен? Бүт кагаздарын окудук. Көрсө, жанагы импорт болгон тооктордун бардыгынан $1 миллион ай сайын чодуйуп алып турат экен. Бул мен коркпойм. Могу судиться с ним. На суде я лучше чувствую, чем в зале. А тигил баланы сен балыкты өндүрүп жиберсең, тоокты өндүрүп жиберсең, өзүбүздүн обеспечение 80%га жетип калса, тигил жанагы $1 миллион келген балык менен тооктун этинен алып таможнядан алып турганын болбой калат экен да, өзү өндүрүп коет экен. Мына Чодуев допустил, азыр өкмөт Садыр Жапаровго чейин жетти, бул биз киргиздик. Ушундай балдарды койбойбу? Өнүктүрүп обеспечение кылам деп атат. Анан эчтеке албай тиги жанагы өнүктүрө алам деп атат. Бирине тиги өнүктүрүү кылып. Түшүнүктүү, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип бара жатат. Жыйынтыктоочу сөз. Жыйынтыктоочу сөз бул мен айтып атам, лозунг катары чындыгында карабашыбыз керек. Бул деген дагы башка бир мындай иш чараларын жүргүзүшүбүз керек. Ошол эле мисалы мен Грузияны кайта эле айтып кетким келет. Аякта деген ошол болгон эле бир 5-6 министерствону калтырып эле, ошонун негизинде калган баардыгын болсо кетирип, ошону менен мына дүң продукциясы ошондо 10 эсе өсө баштады да. Бул менен немете аныктайт да. Бул деген ошо коррупция менен катуу күрөш жүргөнү, баардыгын эме кылып, анан ошол айлык маяналар бүт көтөрүлүп, мугалимдер болобу, жанакындай мамлекеттик кызматкерлер болобу, баардыгынын ошол бүт деңгээлин көтөргөндөн кийин айлык маяна менен жашоосун жакшы уртуу баягы жолуна салгандан кийин экономикасы да жакшы боло баштаган да. Эми ошондой эле кылып туруп биякта дагы ошол жанакы түшкөн акчаларды жанакындай мунапыс берип, анан жанакындай тиги кылмышкерлер менен өтө бир катуу чара көрүп, ушундай бир иштер жүргүзүш керек да. Сингапурду алыш керек. Дүйнөлүк тажрыйба бар. Грузияны алыш керек.
дагы тиги коррупция менен жакшы күрөшкөн мамлекеттерден алыш керек. Боло берет турмушта, особенно кыргызда деген бир сөз бар. Бизде баягы ушинтип эле кетип баратабыз. Коррупция менен күрөшөбүз, а бизде боло берет турмушта, особенно кыргызда. Рахмат, урматтуу коноктор, убактыңыздарды бөлүп талкууга катышып бергендигиңиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен ой бүгүн программасын жыйынтыктайлы. Аны мен Каныкей Бозгонова алып бардым. Саламатта туруңуз.